Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mınday deydi. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhyiyennehu hayaten tayyiba. Sadakallahu aleyhi. Sizlerden içinlerden momun bolup durup жақсы амал кылган болсо, алардын жашоосун ушундай жақсы жашоо кылып коебуз дейт. Мунун тафсиринде Саид ибн Жубейр, Аллах андан ыраазы болсун, мындай дейт. Бактылуу жақсы жашоо бул Алла Таалам сени эч кимге муктаж кылбагандыгы дейт. Жашооңда сен башка бирөөгө муктаж эмессиңби? Демек сен эң бактылуу адамсың. Бұл ең жақсы нәрсе. Бирок адамдарға мұқтаж емес болып жашоо дегендік бұл бай, мансаптуу, денсаулығың жақсы болуп эле калбастан, мындан да тереңирээк маани бар. Ал Алла Таала саңа жазган тагдырга, саңа берген нерсеге ыраазы болуп, эч кимге муктаж болбогондугуң, бул да бактылуулук. Кээде инсанга бардык нерселер берилет, бирок канат кылбайт. Ал адам бактысыз. Ошондуктан Алла Таала эмне деди? Фала нухияннаху хаятан тайyiba. Ал адамга биз жакшы, бактылуу, ийгиликтүү, даамдуу жашоону ыролойбуз дейт. Алла Таала баарыбыздын жашообузду ушундай Кур'ан-ы Керимде айткандай даамдуу, рахаттуу, берекелүү жашоону Алла Таала баарыбызга ыролосун деп Алла Тааладан сурайбыз. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.